Бул топтолгон жарандар бул күндү көптөн күтүшкөн. Өткөн жылдын ноябрь айында Мээрим пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды даңазалоо максатында сынак жарыяланган. Бүгүн сынактын жыйынтыгын билүү үчүн келишкен. Көрүүчүлөр сынакка жасалган материалдар мыкты деңгээлде даярдалгандыгын айтышып, өзгөчө таасир алгандыгын белгилешет. Аябай таасирдүү болуптур. Кичине жан дүйнөңө ачат экен да. Анткени бул балким ошончолук деңгээлде пайгамбарыбыздын жашоосунда жашап, пайгамбарыбызды ошончолук деңгээлде таанығандығы үшін ошончо чыгарма келип түштү деп ойлойм. Бул иш-чараларды ар жылы өткөрүп туруш керек. Ал эми сынакта биринчи орунду багындырган материал мыкты деңгээлде даярдалган. Видеороликтин максаты учурда көп катталып жаткан суицидти чагылдыруу болгон. Анда бир адамдын айынан баарынын жашоосу талкалануу алдында турган. Бирок башкы ролду аткарган каарман өз өмүрүн сактоо менен жакындарынын баркын, турмушун сактап калган. Башка биз телеканалдар, башка студиялар катары биз дагы өзүбүз материал даярдаган элек, видео материал. Мына ошол жерде биз бүгүнкү күндө коомчулукта жаштардын арасында суицид маселеси аябай көбөйүп, мына ошол суицид маселеси бүгүнкү күндө бүтүндөй бир үй бүлөнүн бузулуп кетишүүнө, чачырап кетишүүнө бир себеп болуп аткан бир көйгөйдү алып чыккыбыз келген да. Мына ошол багытта биз ролик даярдан болчук. Бүгүн Кудайга шүгүр ролигибиз эң башкы байганы алып кубанып отурган чагыбыз. Негизинен ушул динибизге, элибизге кызмат кылган, элибизге таалим-тарбия берген ушундай роликтер даярдап жүрүүнү бизге насип этсин. Примов кайрымдуулук фондунан маалымдагандай, конкурска жалпы 182 материал келип түшкөн. Алардын арасынан 19 видеоролик тандалып алынган. Сынакка кеткен жалпы акча каражатынын суммасы 330 000 сомду түзгөн. Жарандар катышты, студиялар, бул калемгерлер, жазуучулар, журналисттер өздөрүнүн өнөрлөрүн нелерин көргөзүп катышты. Буюрса бул иш-чараларды дагы да улантабыз. Пайгамбарыбызды таанытуу ар бирибиздин милдетибиз. Биз фонд катарында бул иш-чараларга, мындай иш-чараларга дайыма ачыкпыз. Буюрса бул иш-чараларды өнүгүшүнө, өсүшүнө дайыма салым кошуп, өзүбүздүн тарабыбызды белгилеп келебиз. Ал эми Адеп Ашаты диний уюмунун мүчөлөрүнүн айтымында конкурска жасалган материалдардан көрүүчүлөр таасир алып, жашоого болгон көз карашын өзгөртө алат. Сынакты уюштуруу менен бирге эле алдыңкы орунду алган жеңүүчүлөргө жардам катары акчалай сыйлыктарды караганбыз деп кошумчалашат. Ушундай роликтерди адеп ахлакка байланышкан пайгамбарыбыздын ошол бизге калтырып кеткен сүннөттөрүнү пайдаланып, элге жеткирүү максатында ошондой роликтер тартылса, пайгамбарыбызды даңазалап, ошондой бир каттар жазылса, кара сөздөр жазылса деп ошол максатта жане кылынды. Кудай буйруса бул китеп болуп чыгат. Примов кайрымдуулук фонду социалдык турмушту жакшыртууга салым кошууну улантат. Бул максатта түрдүү конкурс сынактарды өткөрүп, жеңүүчүлөргө баалуу белектерди ыйгарат. Эске салсак, былтыркы жылы мугалим долбоору башталып, Алай районундагы 2000ден ашуун мугалимдерге өткөн жылы сынак жарыялаган. Жыйынтыгында 200дөн ашуун мугалимге кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылган. Ал эми бул жылкы сынак ушул жылдын октябрь айларында жыйынтыкталат. Эртөштүк Нурбек уулу, Шахрух Эминжанов, Ош Перим жаңылыктары.